Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Сиздер менен врач-гинеколог Айпери Соорбекова. Сиздерден келген гинекологиялык суроолорго жеткиликтүү, жөнөкөй тилде түшүндүрүп жооп бермекчимин. Бирок дайым айткандагыдай эскертип өтөйүн. Эфир аркылуу өзүңүздөрдү карап көрүп билбегенден кийин дары дармек назначение айтып бере албаймын жана туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Экинчи эскертүү, жазган суроолорду толук үзбөстөн бир сообщенияга батырып жазганга аракет кылыңыздар. Азыр сиздерден суроолор келгенче мында мурунку посттун түйүнө эмне боюнча көбүрөөк кеңири түшүндүрүп айтып берейин кыстырмада десем, көп гормоны, полип, анан выделение, анан менструальный циклдын бузулуусу боюнча экен. Кыска нуска айтып өтөм, анан суроолорго өтөбүз. Эми гормондор боюнча айтып өтсөк, көп кездешет. Бул воспаление, выделениядан кийинки орунда бузулуу турат. Кандай белгилер болот эгерде гормон бузулса? Биринчи, этек кириңиздин бузулуусуна көңүл бурушуңуз керек. Бул этек кирдин кечигип келүүсү, бир айлап, 2 ай, даже 6 айга чейин жок болуп кеткен учур бар. Или тескерисинче, этек кириңиз 15-20 күн сайын, же 15 күн сайын бир айда 2 жолдон кайталанып келе берүүсү, 10 күндөн ашып келүүсү гормондордун бузулуусуна. Андан сырткары, эми беременностька тийгизген гормондордун таасири, балдардын баягы ичтен өспөй калуусу, кош бойлуулуктун, же түшүп кала берүүсү, бала токтоосуздук, же бойго бүтүүдө кыйынчылыктар жаралышы, мына ушулар сизде организмде гормондун кандайдыр бир бузулуусу бар экен. Анан гормон бузулду десе, именно гинекологиялык жакка тиешелүү гормондор саналуу болот. Мисалы 5, 10, 15, калган щитовидный железа, сахарный диабет, надпочечный гормондор бөлөк болот. Бул боюнча бул менен алмаштырып албаңыздар. Ошол гинекологиялык жактан бузулган гормондор көбүнчө эмне? Пролактин, тестостерон, женский гормондун азайып кетүүсү, эрте климакстын келиши. Андан сырткары баягы мужской гормонду да билесиздер, тоже көп кездешет. Мужской гормон көбөйүп кеткенде деңгээлерде өзгөрүү болот, баягы кең далуулуу болуп, муруттардын өсүүсү, этек кирилердин кечигүүсү жана бетке чыккан угрилер. А пролактинде болсо овуляцияларды токтотуп коюусу. Андан сырткары синдром поликистоздук яичников деген бар. Бул тоже гормональный бузулуудан келип чыккан. Андан сырткары эрте климакстар, мына ушулар эң көп кездешкен. Анан гиперплазия, миома, баягы матканын ичинде пайда болгон полиптер, анан эмчектин оорулары. Причиналары аябай көп. Аборт, выкидыштар болуп, көп аборт жасаткан тоже организмге зыян алып келет. Кан аздуулук болгон жана щитовидный железада гипертиреоз, зоб же гипотиреоздар. Эми полип жөнүндө 2 сөз айтайын, уже суроолорго жооп берейин, убакытты кетирбестен. Полип женский жакта эң көп кездешкен 2 жерде болот. Бул жатындын ичинде, анан кийин шейкасында. Дарылоо жолу бул только удаление болот. Анан бирөө жазыптыр, кандай белги болот полиптердин деп, шейкадагы. Эч кандай белги бербеши мүмкүн, только осмотрда шейканыкын көрүлөт, а УЗИден матканын ичиндеги полип. Матканын ичиндеги полипти табыш өтө кыйын, а шейкадагыны ачып карап эле көрсө болот. Белгилер эмне болот? Эгерде шейкадагы болсо эч кандай белги бербеши мүмкүн, же кошулгандан контакттан кийин канашы мүмкүн. А матканын ичиндеги полиптер кандай белги берет? Невынашивание, бойго токтобостук, бала түшүп калуу, замерший, этеккирдин бузулуусу, уйган кандар менен көп келип, оорутуп келип, анан этеккир бат-баттан келе турган болуп калат. Же этеккири ортолуп калганда деле дагы кичине булгап кайра келе бериши мүмкүн. Кээ бир полиптер эч кандай белги бербей жүрө берет. Диагностика кылыш үчүн матканын ичиндеги полипти УЗИден көрүнөт. Андан сырткары эң жакшы көрүнгөнү бул гистероскопиянын жардамы менен көрсө болот. Суроолорго уже уланта берели, выделениялар боюнча дайым жооп берип жүрөм. Аны кийинки менструальный циклды суроолордун арасында айтып өтөбүз. Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Кол булгагандарга дагы менден салам. Теперь, здрасте, дети, а можно к вам на учебу? Научить меня можно? Я вашим учеником буду. Пока нет. Мен пока өзүмдү пока мен опытныймын, ооба кел окутам деп айтканга андай даражага жете элекмин. Но очень приятно.
Балким кийин келсеңиз үйрөтүп баштайбыз. Эгер бизден студент болуп бүтүп кеткен болсоңуздар, Насыров Рустам Вадимович менен келип өзүнө ушундай айтсаңыз, эч качан Рустам Вадимович каршы болгон эмес. Наоборот, үйрөткөнгө аябай мындай каршылык көрсөтпөйт, келип үйрөнгүлө деп даже колубуздан карматып, үйрөтүп, скальпель карматкан биздин устатыбыз болот. Киста яичника лечение алгандан кийин УЗИден жоголду деген кайра пайда болбойбу? Эгер жоголду десе, это очень хорошо, я вас поздравляю. Эмне үчүн пайда болот деп ойлоп атасыз? Мындай, ооба, пайда болуп калышы мүмкүн деп ойлоп атасыз. Сизде мындай болуш керек. Эмне үчүн мурунку кистаңыз пайда болду, да? Ошол причинаны издеш керек. Эгер ошол причинасын сиз кетирбеген болсоңуз, кайра кийинкиде киста болуш мүмкүн. Эмнеден болот? Инфекциялар, да, воспалительный, сезгенүү оорулар, яичниктен, анан гормоналдык бузулуулар, даже стресс. Пузырный заноз боюнча айта кетиңчи, эң башкы себеп. Кече пузырный заноз боюнча мурунку эфирди уксаңыз, аябай кеңири жакшы түшүндүрүлүп өтүлгөн. Бул уруктануу учурунда түйүлдүк уруктанып атканда энелик жомуртка менен аталык көз бирип аткан жерде болгон проблемадан болот. Салмаспы папиллома вирусаны 16-типтегини кантип дарыласа болот? Эми мен азыр как раз эмеден ушул боюнча кольпоскопия, шейка, ВПЧ боюнча как раз жакында барган окуп, ошол билимим боюнча бөлүшүп өтөйүн. ВПЧ 16-18 көп, могул 25-тен 30 жашка чейинки катмардагы жаштарда аябай көп кездешет. Даже 80%га чейин көп адамдарда бул положительный дейт. Эгерде сизде азыр биринчи положительный чыкса, сиздин биринчи оюңуз мынтип бар да, интернетте ачсаңыз, бул высокоонкогенный вирус, то есть онкология алып келе турган коркунучтагы эң биринчи орунда турган вирус. Бүттү. Ошондон баштап сиздин тынчыңыз кетип ойлонуп баштайсыз, бүгүн менде вирус чыкты, эртең рак болуп калышы мүмкүн деген ойдо калышыңыз мүмкүн, жок, андай эмес. Эгерде сизде вирус бүгүн табылган болсо, сиз эч кандай нерсе кылбастан наблюдение бир жылдан кийин кайра ВПЧга 12 айдан кийин контроль тапшырасыз. Бирок ВПЧ положительный чыкканда сөзсүз кольпоскопия менен онкоцитология өтүп коюш керек. Анан бул жерде жаштарды да эске алыш керек. 21 жашпы, 30 жашпы, сиз 35пи, 40пы, ошолорду эске алат. Эгер кольпоскопия менен цитологияңыз норма чыкса, 12 айдан кийин дагы бир жолу тапшырасыз. Анда таза болсо будет очень хорошо. Себеби организм күчтүү болсо, ал вирусту өзү организмден жеңип кетиши мүмкүн. Ошого сизде эки азыр тапшырма, онкоцитология мазок и кольпоскопия тапшырып коюңуз. Эгерде ал жерде жаман болсо, аны тарткан врач өзү айтат, дальше эмне кылыш керек экен. Эгерде жакшы болсо, только наблюдение. Ассаламу алейкум, дейт. Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Мен суроом, кызым 6 айлык, мешним келбеди, шейкамдан жыртылганмын, нормабы? Жыртылганмын деген сөз айрылган, шейкаңыздан. Теперь мешниңиз жөнүндө айтып берсек, бала эмизип аткан учурда этек кир кечигип келет. Бул нормага кирет. Бирок сиз билишиңиз керек, сиздин боюңузда болуп калып, анан этек кир кечиккен жокпу? Тест алып текшерип коюңуз. Экинчиси, шейкамдан жыртылганмын, нормабы? Конечно, шейканы айрылбастан төрөгөн это жакшы болмок. Эгерде биринчи төрөттөрдө көпчүлүк айымдарда бул разрыв менен төрөшөт. Эгерде ал аябай катуу жаман болуп кеткен болсо, төрөт учурунда бардыгын тигип берип, жакшы кылып карап бермек. Анан канчалык айрылган, азыр шейкаңыздын абалы начарбы, аны билиш үчүн сизди креслодан врач карап көрүшү керек. Желательно барып бир жолу көрүнүп коюңуз. Балким сонун болуп тигилип, андан кийин өзүнүн ордуна келип калган. Балким айрылган степендер болот, биринчи, экинчи, үчүнчү депчи, бир аз эле балким чекеси айрылгандыр. Ошосуна карата кийинки жол тандалат. Сактанайын десем, бөйрөгүм ооруйт, спираль салдырсам зыяны жокпу, дейт. Мындай болот, спираль салдырганда көбүрөөк воспалительный процесс болот. Эгерде спиральды туура салып, анан спираль менен жүргөн айымдардын өзүнүн эрежелери болот. Ошол эрежелерди баарын аткарып, убагында көрүнүп дарыланып турсаңыз, бөйрөккө зыян тийбеши мүмкүн. Себеби баягы воспаление болгон үчүн экөөсү биригип, оорусу күчөп калат дейт да. А так салдырып көрүңүз, эгер жакпаса анан алдырсаңыз болот. Андан бөлөк сактануу жолдору дагы
бар экенин эске алыңыз. Маткада суу бар экенди түшүндүрүп бериңизчи. Маткада эмес, матканын арка жагында өзүнүн бир чуңкурчасы болот. Эгерде организмде воспалительный процесс болсо, ошол жерге суу болушу мүмкүн. Ал суу бир аз эле турат. Анан суу болгондун дагы эки учуру болот нормада. Бул сиз эгер УЗИни этек кирден кийин эле өткөн болсоңуз, ошол жерге бир аз жидкость болгону, задний сууда это норма. Анан овуляция болгон күнү дагы уруктук жарылып чыккандагы айланасындагы суу ошол жерге барып топтолот. Это тоже норма. Калган учурда болгон жидкосттар бул воспалительный процесс бар деген белги бериши мүмкүн. Жидкость аз элеби, бир аз элеби, же өтө көп, же аябай толтура, ошону карап туруп, сизге дальше могул жакты текшериш керек, муну кылыш керек деген анан айтып бере алабыз. Анан билип коюңуз, маткада суу болбойт, матканын аркасында задний свод. Просто УЗИни матканы тартырдым, анан жидкость бар деди деп эле көп ушундай сурашат да. Айызым 15 күн уже келип жатат. Кара өңдү азаздан келип жатат. Сизге барар алдында УЗИге түшүп анан барыш керекпи? Биринчи, көпчүлүк ушундай. УЗИ өтүп алып, же берде очередте көпкө тураттан УЗИ өтүшүп алып анан кирет. Биз креслода карап көрүп туруп, анан балким этеккирдин күнүнө карап, санап, анан УЗИге жөнөтөбүз. Же биз биринчи мазокторду алышыбыз мүмкүн, анан УЗИге. Себеби УЗИге барганда тияк келден калат да, ал майланган жерден биз мазок ала албай калышыбыз мүмкүн. Же биз көрөлү деген выделенияларды бизге картинаны ал жерден такыр жаап коет. Ошого биринчи прием болот, анан кийин врач бардык жака направление жазып берет, анан кийин барыңыздар. Анан 15 күн уже этеккер келип атканы, 10 күндөн ашык келсе этеккер, бул жерде бир нерсени издеш керек. Анан бир нерсени эске алыш керек. Сиз гормон ичпей, эч нерсе дары-дармек ичпегенде ушинтип келип атабы? Кээ бир учурда биз дарылар жазабыз, гормондорду ичип атканда этеккер 20 күнгө чейин, 15 күн жүдөтүп булгап келет. Ошондо эске алыш керек. Анда бул балким нормадыр. Угрозага эмне кылыш керек? Угроза болуп атса, учетко турган врачка барыш керек, дарыгерге барыш керек. Үйдө жатып алганга болбойт. Баягы эчтеке кылбайчы, вдруг түшүп калышы мүмкүн. Кан келип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн, если живот болит и кровь келип атса, барып дарыгерден лечение жаздырып, анан постельный режим десе постельный режим, иче турган дарылар болсо ичип, гормон десе гормон, свеча десе свечаларын бүт коюш керек. Саламатсызбы дейт. Кийинки суроо. Кистаны алдыргандан кийин беременность жөнүндө сүйлөп бериңизчи дейт. Эми көпчүлүгү сурайт, кистаны алгандан кийин боюнда болбой калат экен го, алдырбай жүрө берейин деп. Сиз ошол кийинки кош бойлуулук пландаганда эч кандай көйгөйсүз боюңузда болуш үчүн ошол кистаны алдырышка туура келет. Себеби ал киста өсүп чоңойгон сайын яичниктин бүтүн жакшы жерлерин дагы жок кылып башташы мүмкүн, акырындан чекесинен кежип дегендей. Анан балким сиздин боюңузда болбошуна ошол киста тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Ал киста өзү балким кандайдыр бир гормондорду көп чыгарып, сиздин башка жагыңызды да бузушу мүмкүн. Ал киста турган жеринен балким жарылып кетип, сизди күнү болобу, түнү болобу, любой момент больницага жаткызып коюшу мүмкүн. Ошол киста турган жеринен түбү буралып, муунуп калып, бул жагы ооруп, сизди тоже эки бүктөлүп больницага барышыңызга муктаж кылып коюшу мүмкүн. Ошого кистаны кийин төрөбөй калам, алдырбай жүрө берейин деп кистаны багып, чоңойтуп жүрө берген дагы болбойт. Анан бардык кисталар сөзсүз операция эмес. Кээ бирлери бар эми, аябай жакшы, биз жакшы көргөн кисталар, алар 1-2 айдан кийин же кийинки айда кетиши мүмкүн. Биз жаман көргөн кисталар бар, даже алсаң деле кайра чыга берем дегенчи, алардын тоже өзүнүн тактикасы бар. Операция андан кийин дагы дарыланып, алдын алып, кайталап өсүп чыкпашынынчы. Ошондой атак кисталарын алдырып, кийин боюнда болгон аялдар толтурат. Так, если у мужчины повышенный пролактин, сколько лечится и когда возможно забеременеть? Я гинеколог, поэтому то, что вопросы у мужа, да, вы пишете, тогда к нему надо, ему надо к уролога. Так, звонок келип калды. Кийинкиси. Салам.
мен этекирим 2 айдан бери келбей жатат. Кайра келтирсем болобу? Мурда да ушундай болгондо дюфалакс ичип келтиргем. Дюфалакс эмес, дюфастон болсо керек. Дагы 2 айдан бери дагы жок. Эмне лечение кылсам болот? Төрөт болобу же болбойбу? По-моему, мурунку эфирде да келген суроо болуш керек. Мындай. Сиздин бул жерде жашыңызды эске алыш керек. Эмнеге этек кириңиз токтоп калды? Балким сиз азыр 47 жашта болуп жатасыз, же сиз азыр 35 жашта болуп, кандайдыр бир гормон бузулуп, анан этек кир келбеди. Же маткаңыздын ичинде синехи болуп, же буга чейин аборттор жасалып, матканын ичи кырылган болуп, ошондон кийин матканын ичи балким жармашып калып, анан эчтеке өсө албай сыртка балким этек кир келбей жаткандыр. Же сизде гепатириоз бардыр, щитовидный, ошону билип, кайсынысында проблема, анан ошого жараша дальше чечим алып чыгарыш керек. Сиздин этек кириңиз жок жүргөнү аялдар ойлойт, мен этек кирим келип турса жакшы болмок, этек кирим жок деп кайгырып. Сиз этек кирдикин эмес, этек кир гормон бузулгандан келбей жатат да. Сиз ошол гормон бузулгандан сөөгүк системага, кан тамыры, жүрөк, давление, холестериндердин көтөрүлүшү, нервный системага гормондун жок болуп жүрүүсү зыян алып келет. Бир гана этек кирди токтотуп койгон эмес. Сизди ал ысытып, тердетип, күйгүзүп, уйкуларыңызды качтыртып, көңүлүңүздө настроенияларга чейин бузушу мүмкүн. Сиз бир гана этек кириңизге эмес, балким ушул жактарын кошуп алып кетиш үчүн, мындай жакшы жүрүшүңүз үчүн, мисалы үчүн, мындай, кандай жөнүкөй айтсам, эрте картайтпаш үчүн, алдын алыш үчүн балким постоянно дары ичип жүрүшүңүз керек болоттур. Анан төрөсөм боломбу деген жер бар, төрөт болобу же болбосо бул суроо келбей калды. Төрөгөнүзгө болобу же жокпу? Аны баягы УЗИ кагазда уруктугуңуз канча калган, жашыңыз канчада ошолорду карап көрүп эле анан айтпаса, айтыш кыйын. Саламатсыз, мен оң эмчегим ооруп калат, кээде катуу болуп, эмнеден улам болушу мүмкүн, өзүм төрөй элекмин, жооп берип койсоңуз. Уларагүл, эмчектер боюнча маммологко барып көрүнсөңүз, эң сонун консультация аласыз деп ойлойм. Андан кийин маммологдор карап көргөндөн, тем более сизде бир жагы ооруп атпайбы? Алар көргөндөн кийин сизге гинекологдор керек, гинеколог, эндокринолог десе, андан кийин биз дальше көрөбүз. Саламатсыз, папиллома вирусуна муну жооп бердим. Выделение үй шартында кетирсе болобу? Выделение үй шартында. Үй шартында сизге дарыгерге барасыз, ошолго эмне дары свеча койсоңуз кетет деп жазып берет, анан үй шартында үйүңүзгө барып ошол свечаларды коюшуңуз керек болот. Көп ойлойт да үй шартында мага баягы тампон менен могуну көп колдонот, анан кийин буну салдым, муну салдым, аттарын айтпай эле коеюн, эмнелерге ушуну салдым, анан ушинтип кетти, анан мондай болуп калды деп осложнение менен келгендер бар. Анан жардам бербеди дегендер дагы бар. Андан көрү түз эле врачка барасыз, Кудайга шүгүр, ар бир жерде анализ мазокталса болот. Анан дары жазып берет, же өзүңүз дарыланасыз, же күйөөңүз дарыланасыз, же сизге жуккан инфекция бар, же ал сиздин эрозияңыздан кечке ушундай выделение келип атат. Причинасын билип туруп, анан кийин дарылаш керек болот. Дагы мындай, кээ бир учурда влагалищада аялдын пайдалуу микробтору болот, анан өзүнүн эле родной собственный микробу, бирок зыян, ички душман деп айталы, а булар как армия ошолорду басынтып, өзүн кармап, бул армиясы күчтүү болсо, бул лактобактерий деп коет да, мындайча айтканда жакшы жашоочулары тигил кындын, влагалища. Бул күчтүү жакшы иштесе, местный иммунитет, буларды басып, эч кандай выделение, воспаление кылбай, буларды кармап турат. А сырттан келген душмандар, это баягы секс инфекция, жугуп, аябай агрессивный, ошол эле сиздер айтып аткан ВПЧ, герпес болот, трихомонада, хламидия, гонорея, булар тоже кирсе, бунун күчү жетсе, тоже башкарып, муну тазалап, жок жугузба, бул менин хозяиным, сени киргенге акың жок деп, бул жакшы карап берип турат. Ушундай моменттер бар, ушул армия жок, бүттү. Анан, конечно, сырттан кирген ушул жаман микробтор, душмандар, же өзүнүн эле эки жүздүү адамдары, когда здесь хорошо, бул жакты карап сүйлөйт, жаман болсо тескери карап калат. Ошол микробтор ошол жерде көбөйүп, ээлик кылып басып алат, анан сизге выделение,
кычыштыруу, эрозияңызды воспаление кылып пайда кылуу, ошол жерде ээлеп бүткөндөн анан булар жогору жылып баштайт. Жогоруда ким бар? Шейка бар, матка бар, андан ары трубаларга өтөт, ийиштиктерге бүт жылып өтөт, бүт жакты ээлеп алды, анан сизге ооруу, этектердин бузулуусу кошулганда ооруйт, кисталардын пайда болуусу болот. Ошон үчүн мен айтарым, организм өтө акылдуу нерсе. Биринчи сизде бир нерсе нарушение барбы? Бул выделение келет. Выделение келген учурду басып коюш керек. Көп келет пациенттер, бир айдан бери выделение болуп жүрөм, же бир жылдан бери мындай деп, ана хронический оору деп. Уже бул оору тарап кеткен. Башында эле ошонун башын басып өлтүрүп коюш керек болчу. Ошону унутпаңыздар. Выделение болду, үйдө эмне кылам деп, интернетте окуп карап, айпер интернетте кайсы свечаны айтат экен, чудо коюп коеюн деп. Нет, не ждите. Сразу келди, башында алыңыз. Башында бир дары менен дарылаганга болсо, кийин күчөтүп алсаңыз, жогору жактарга өтүп кетсе, операцияга чейин жеткизип коюшу мүмкүн. Турбаңызга суулук толуп калса, аны алгыла дейбиз. Киста болуп келсеңиз, аны алыңыз дейбиз. Ошого ага жеткизбеңиз. Экинчи момент, ошол пайдалуу микробторуңузду жакшы карап, ошолорго подход кылсаңыздар, булар өздөрү эле сизди защита кылып коргоп берет. Мындайча айтканда, армияңыз күчтүү болсо, булар эмнеден күчтүү болот? Булардын ким эме карайт, бул сиздин женский гормондоруңуздун норма болуусу. Экинчиси стресстердин аздуулугу, көп, бесконтрольный өзүңүз каалап билген, врач жазбаган дарыларды иче берүү дагы бул пайдалуу микробторду өлтүрүп коет. Анан климакска келген возрастта дагы булар акырындан азайып баштайт. Ушуларды жакшы карап берсе, организм бул жакты өзү жеңет. Кээ бирлер бар, могу жаман микробторду ичкен дарыларды ичип, свечалар коет, анан булар дагы өзү жок болчу, муну өлтүрдү, буну ордуна калыбына келтире турган дарылар болбой калды. Бул кайра көбөйөт, анан кайра эле эже дарылансам деле кайра эле воспаление, выделение келип атат деп көп кайрылышат. Мына ушулардан эске алыш керек. И бул местный иммунитет болсо, сиз общий иммунитетти дагы жакшы караш керек. Общий иммунитеттер боюнча мурунку эфирлерде көп айтылган. Эми кайра суроолорго өтөлү. Көп кездешкен суроолорго кеңири токтолуп өтөйүн, бирок калган жетишпей калсаңыздар, капа болбоңуздар. Мурунку эфирлерди кайталап угуңуздар. Көп суроолор кайра кайталанат. Мен деле элимде чыгып жооп бере берем. Анан мындан кийинки эфирлерди дагы жазганга жетишип калыңыздар. Айпереже кандай исте жакшы, мужской гормон ашып кеткен деген кандай, жана кандай түшүнсө болот? Мисалы, мужской гормон ашып кеткенде кандай өзгөрүүлөр болот? Ошол боюнча түшүндүрүп бериңизчи. Мужской гормон көбөйүп кетсе, белгилер териге, булчуңдарга жана этеккирге эң көп кезиккени ушулар. Териге кандай? Беттерге угрилердин ашыкча чыгуусу, беттерде мурутча түктөрдүн пайда болуусу, анан баягы кең далы болуп баштайт кыздар. Салмак кошуп баштайт. Анан этеккирге өтсөк, этеккирлерди кечиктирет. 10 күнгө задержка, 20 күн, жада калса 6 айга чейин кечиктирип коет. Кантип анан анализден текшерип билсе болот. Алардын тестостерондон түрлөрү бар, ошолорду текшерип, каяктан чыккан тестостерон, кайсы жактан чыккан тестостерон хулиганчылык кылып атат билсе болот. Анан ошого жараша чара көрүлөт. Саламатсызбы, менде полип, эрозия бар, бала 8 айлык, дарылансам балага зыян жокпу? Менде полип, эрозия бар дейт. Полип шейканыкыбы, же матканыкыбы көрүш керек, бир. Анан баланы эмизип аткан учурду эске алып туруп, жазып бере турган дарылар. Балким сизге дары ичкен керек жок, только балким свеча эле керек болоттур. Свечаларды во время беременности тандап жазып беребиз, койсо болот. Анан эрозия боюнча биринчи көрүш керек. Чындап сизде эрозия барбы, же чындап полип барбы, же жокпу? А так кичинекей кезинде полип чоң өстүрүп этпестен эртерээк алдырып коюңуз. Гинекологиялык суроолорду беребиз. Сураныч: эрозия дарылайсызбы? Биринчи кольпоскопия жасап, анализдерин текшерип карап көрөм. Эгерде дарылаганга же күйгүзгөнгө показания бар болсо күйгүзүлөт, болбосо только наблюдение кылабыз. Бирок биринчи текшерип көрүш керек. Төрөттөн кийин месячный канча убакытта келет? Орточо 6 ай.
Эң эрте келгени 1 айдан кийин, 40 чыккандан кийин этек кир келет. Эң кеч келгени балаңыз сүттөн чыгат, анан кийин 1 айдан кийин этек кир келиш керек. А так орточо эсеп 6 ай. Баланы түнү күнү эмизгенди санынан зависит этет. Кээ бирлер түнү менен эмизип чыгышы мүмкүн, кээ бирлер кечке чейин эмизип, кээ бирлер күндүз кечке эмизип, анан түндө эмизбеши мүмкүн. Анан аял ооруп калып, дару ичип, баланы сүттөн чыгарып, временно тамак берип, анан кийин кайра сүткө алып, ошолор тоже роль ойнойт. Себеби аялдагы баягы гормон пролактин этек кирлерди кармап токтотуп, кайра ойготуп, сүт эмизгенчи эмишини да токтотуп турат, подавлять этип. Бирок этек кир келбесе бойго болбойт дешет го деп ойлогондор бар. Бул 100% эмес, любой момент боюңузга бүтүп калышы мүмкүн. Кантип бүткөнүн деле билбей калышыңыз да мүмкүн. Көп пациенттер келет, бала эмизип атам, 8 ай мисалы үчүн мешини жок, тест эме жасадым, коркуп атам, вдруг болуп калса дегендерчи. Ошого эгерде боюмда болуп калса, аборт кылдырып коем да деген ой болсо, бүттү, уже 100% сактаныш керек. Анан вдруг болуп калса, төрөп ала берет элем деген оюңуз болсо, анда өзүңүз карап көрүңүз. Но өзүңүз да калыбыңызга келиш керек. Чоң балаңызды сүттөн чыгарып, анан кийин ойлонуп, акыл калчап, кийинки баланы пландаган жакшы. Ошентип эмизип жүрүп, билбей боюнда болуп калып, аборт жасагандар аябай, аборт жасатканга баргандар аябай көп. Анан кийин аборт жасадым эле деп, эми боюмда болбой жатат. А эмнеге аборт кылдырдыңыз эле, мурунку балам кичинекей болчу. Ошого андай жолго барбаңыздар. Ошон үчүн биз эскертип, бу жерде отуруп, сиздерге убакыт бөлүп айтып берип атабыз. Ушундай нерселер бар, ушунун алдын алыңыздар. Мен билбептирмин деген көп келет пациенттер. Опущение матканы кантип билсем болот? Опущение матканын степени канча экенин билиш үчүн только креслода гана көрүш керек. Мен азыр биякта сүрөтү болсо көрсөтөм. Опущение матканын степендери болот. Аны гинеколог креслодан айтып карап көрүп берет. Көбү опущение деген сөз элде бир эле сөз менен жүрөт. Маткам ылдыйлап калыптыр деп. А бизде бул жакта анын 3 түрү болот. Чындап эле матка ылдыйлап калган. Экинчиси бул табарсыктын арканкы стенкасы алдыга мынтип чыгып турган үчүн бул могуну маткам түшүп калыптыр деген деп келгендер көп болот. Экинчиси төтөнчү жок аркадан мондай болуп калса, тоже ушуну ошибочно маткам ылдыйлап калыптыр деген учурлар болот. А так, в самом деле, ректоцели, цистоцели деп айтып берет. Ошон үчүн мен мондай сүрөттөрдү чыгарып алып түшүндүрүп, кандай көрүнөт экенби? Мисалы үчүн жалтырап атат, ручка. Норма, матка өзү ылдыйлаганы. Видите, мына уже чыга беришине келип калган, а могулар уже колго сезилет. Ушу колго сезгендерин аял маткасын, бул шейка болот, маткасын сезип атабы же табарсыктын арканкы стенкасыбы? Аны креслодан карап көрүп, ооба матка же бул табарсыктын арка жагы деп айтылат. Табарсыктын арка жагы болсо, аялдар жөтөлүп түш көргөндө, арыктан секиргенде же катуу күлгөндө синиктер чыгып кетет, туалетке жетиш кыйын болот. Эми кийинки суроого өтөлү. Аябай сонун түшүндүрөсүз, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Мен да туура түшүнүңүздөр деп айтмакчымын. Жөнөкөй, жеткиликтүү тилде түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Ошондой деп атып, мен көбүнчө медицина тилди бурмалап коюшум мүмкүн да. Анан медициналык тилде, орусча, илимий тилде жазылган маалыматтарды менсиз деле сиздер Google'дан, окей Google'дан толтура тапсаңыздар болот. Ошон үчүн менин максатым, бизде көп калкыбыз жерлерде жашайт. Балким анан кыргызча болбойсо деле, азыр кыргызчаны деле медициналык тил менен дисплазия, пролапс, гиперплазия десем сиздер түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Ошон үчүн жөнөкөй тилге которгонго аракет кылам жана сиздер аны туура түшүнүңүздөр. Ошол жергиликтүү алыс жерлерде көп биздин население болгон үчүн менин максатым ошол калкыбыз, ошол энелерибиз, сиңди эжелерибиз дагы
ушундай өзү жөнүндө аялдарга тиешелүү гинекологиялык нерселерди билсин. Билбей калып мен муну билсем мурда эле бармакмын деп келгендер бар. Ошон үчүн мен айтып маалымат катары берейин деп ушинтип өзүм милдетим катары көрүп 1-2 айдан бери эфирге чыкпай жаткам, чыгып бөлүшүп турайын деген ой. Не обязательно мага кел, мен өзүм карайм, көрөм эмес. Өзүңүз жашаган жерде жергиликтүү врачтарга райондо жакын болсо областной больницаларга барып көрүнүп, ушундай экен, көрсө бул нормага кирбей турбайбы, мен барып көрүнүшүм керек экен деген ой болсо, мына мен ошол ниетим. Ошондой деп мен ушуну жасаттым эле, сиздин айтканыңыз боюнча ушундай экен деген жакшы сөз жазган аялдар дагы бар. За это вам тоже спасибо. Менде шейкада, маткада полип алдыргам 3 ай болду, бойго бүтпөй атат. 3 ай алса, андан кийин лечение жазбай сразу бала пландай бергиле деп айтып, же 2 ай сактанып тургула деди. Эгер 2 ай сактанганга кетсе, сизде 1 айыңыз бул жакта турат. Бир эле айда бала пландап болбой жатат, эмне кылам деп тыянак чыгарып чөгүп кетпеңиз. Сиз дагы 6-12 ай күтүңүз, бала болуш керек. Сөз эле алдырдым эле болбой калат. Сиз алдырбасаңыз, наоборот, боюңузда болмок эместир. Кейсеровадан 2 айдан кийин УЗИге түшүш керекпи же не обязательно? Кейсерова болобу же өзүңүз төрөйсүзбү? Төрөттөн кийин 6-8 жумадан кийин, ушуна 40 чыккан болот, 6-8 жумадан кийин сөзсүз барып, не только УЗИ, даже врачтын дагы приемунда болуш керек. Саламатсызбы Айпери же, эртең иштейсизби дейт. Ооба, эртең пятница, работаем завтра. Ишиңизге ийгилик дейт. Мыкты адис кылган жакшылыктарыңыз эселеп кайтып келсин. Чоң рахмат баталарыңыздарга. АМГ 004 менен төрөсө болобу, 27 жаш не замужем дейт. АМГ гормонду мынтип сурашат. АМГ мылдый болуп кетиптир. Мен дары ичип көтөрсөм болобу? Жок, бул арка кайтпай турган процесс. Бул АМГ эмнени билдирет? Сизде энелик уруктун запасы канча калды деген максатта иштелип чыккан бул анализ да, ошону билиш үчүн. Эң көп кайсы жерде колдонулат? ЭКОго баратканда АМГсы ылдыйбы же жогорубу? Биз дарынын дозасын кандай тандап берсек, канчалык биз урук өстүрүп ала алабыз деген максатта текшерилет. Анан көп сурашат, АМГ бирден ылдый болуп кетти, эмне бүтү төрөбөй каламбы деген суроо көп келет. Бизде мурунку эмес, 2-3 жыл мурунку окууга барганда мындай деген сөз болгон. Эгер даже АМГ бирден ылдый болсо, бүттү, балалуу болбойсуң дегенге бул жатпайт. Сизде дагы уруктуктун запасы бар. Ошол урук берип, сизде энелик жумуртка чыгарып берип турса, сизде бала болот. Но 27 жаш бул аябай жашсыз. Сизден мурда операция болгонбу, гинекологический жактан кисталар алынган эмеспи, эндометриоздун кисталар жокпу, эндометриоз жокпу, эмнеге АМГңыз түшүп кетти, ошолорду билиш керек. Себеби сизде бар нерсени азыр алдын албасак, сиз 27 жаш аябай жаш экенсиз. 40 жашка жеткенде бул АМГ канча болуп калат? Ошону азыр ушул АМГны түшүрүп аткан факторлордун жолун буюп коюш керек. Саламатсызбы, 26 жумалы кош бойлум кошулгандан кийин ооруп жатат, матка кеңейип кеткен сата, жолдошумда канбай атат, сураныч жооп берип коюңузчу дейт. Биринчи айтам, эгерде кош бойлуу учурда ичиңиз ооруса, тогда половой контактты, жыныстык катнашууга баарын токтотуп туруш керек. Ичиңиз ооруп, эрте образо болуп, балаңызды ара төрөп, айына жетпей төрөп алгандан этият болуңуз. Анан кеңейип кеткен боюнча төрөйсүз, төрөп бүткөндөн кийин алдыңызды влагалищеде упражнениялары бар. Ошол интим көнүгүүлөрдү жасап туруш керек. Көпчүлүк келет 40 жаш, 35 же 2-3 төрөгөндөн кийин сидим кармабай калды, ошолорду жасайын, жардам бере деп. Ал учурда уже кеч болуп калган болот. Анан айтабыз, биринчи төрөттөн кийин эле эрте жасап башташ керек болчу деп. Анан көп ойлойт да, упражнениялар жасап бүтсө эле бүттү, ал жагым кеңири болбой, сразу кичинерип, маткаларым түшпөй калат деп. Жок.
ал бир эле көнүгүүдөн зависит этпейт. Сизде эгерде ашыкча салмак болсо, балдарыңызды чоң салмакта төрөсөңүз, көп төрөсөңүз, оор нерсе көтөрсөңүз, семиз болуп ишөө, анан баягы хронический жөтөлдөр болгон учурда женский жак ылдыйга карап тартылып, ошондой эрте түшкөнгө алып келет. Андан сырткары женский гормондор ордунда болуш керек. Денеңиз канчалык эрте картайган сайын алды жактан ошончо эрте картайып бошой берет. Бетке канчалык брыж тез түшүп, ылдыйга карап тартылып, кары болгон сайын ушул эле процесстер влагалищада дагы, тигил жакта дагы жүрөт. Ошондой. Трубалар эмнеден улам непроходимый болуп калышы мүмкүн. Воспалительный процесстен труба жабык болуп калат. Спайкадан мен азыр көрсөтөм. Жакшы ушуларды чыгарып койдум. Биякта пациент прием учурунда түшүндүрүш үчүн интернет издей берсин болот. И сиздерге да мунун жардам тип атат. Мынакей. Бул жатын түтүкчөлөрү угулат. Бул маточный трубы. Сиздер түшүнгөн тилде айтып берейин. Мына маточный труба. Нормада мына моундай таптаза жакшынакай түз кетиши керек. А могул ак болгондор булар спайкалар. Спайка нерден трубаны жаап коюшу мүмкүн. Нерден бүктөлтүп трубаны мындай бүктөлүп калган жерде шланга деле бүктөлүп калса суу өтпөй калат. Ошол сыяктуу булар өзүн тартып жолун буруп коюшу мүмкүн. Ичинде спайкалар мынакей. Мына кире беришинде берде. Мына ушул учурда трубалар жабылып калат. Эмнеге жабылып калат? Мунун бардыгы воспалительный процесстен, эндометриоздордон келип чыгат. Анан жатын ичинде да экинчи сүрөт бар экен. Мына норма жатын түтүкчөсү мына. Мындайча айтканда, жашообузда деле канализация же суу келген трубанын ичине барып лай тыгылып калды, же какой-то бир демсе тыгылып барып туруп, ичин жабып калды, нар жака же суу өтпөйт деген сыяктуу. Анан бывайт бир аз эле өтүп кичине жери ачык болуп, частичный да жарымы жабык болсо, аталык урук ары өтүп, эненики менен уруктанып кайра кайтып келиш керек да, кайтып келип аткан жерге тыгылып калса, пневматичный беременность болот. Эң спайкага көп алып келген инфекция күнөөкөр бул хламидий. Кегел көнүгүүсүн жасаганда табарсың ооруп жатат. Эмнеден болушу мүмкүн? Воспалительный процесс барбы, жокпу, миома кисталар барбы, мондай спайкалар барбы, мына ошондон тоже көз каранды болот. Анан жасаганда бир күн жаса десе, бизде кандай? Кегелди өз көпчүлүк жасай бербейт да, жасап атасыңар десе, эстегенде жасап коем дейт. А так сурайт бардыгы, жасап эме кылчудай болуп айтыңыз, муну бериңиз деп бүт бер аны жасап атасыңарса, нет дейт. Эми айтарым, бир күн эстегенде жасайын дейт. Ошол эстегенде аял көп жасап коюшу мүмкүн. Аны акырындан жасаш керек. Физкультурага деле барсак, өмүр үчүр кабай жеп туруп анан мугалимибиз 10 круг чуркап келгиле десе, эртеси буттар болбой калат. Ошол сыяктуу. Ошого дайыма регулярно жасап туруш керек. Сразу баштаганда 100 километрди албай дегендейчи. Ошого кегелди жасаганда дагы өзүн акырын организмди көндүрүп, өтө катуу күч келтирбешиңиз керек. Саламатсызбы, эрозияны канча убакытта кетирсе болот, кандай жолдор менен? Эгерде эрозияны күйгүзгөндөн кийин 2 айдан кийин кайра күйгүзүлгөн жер толук калыбына келип калат. Уреоплазма аябай коркунучтуу. Эгерде уреоплазма уреолитикум деген түрү болсо, анын 2 түрү бар. Бирөөсүн дарылап эме кылган кереги жок, экинчисин дарылаш керек болот. Эгер ошол экинчи түрү болсо, сизде шейкаңызда воспаление, выделениялар, женский жакта воспаление болсо, анда аны дарылаш керек. Себеби ал отурган жеринде эле баары бир воспаление кылат. Эже миома 1 сантиметр, УЗИден сразу эле көрүнөбү, себеби боюмда бар да УЗИге түшсөм миома 1 сантиметр деген. Ана внимательный болуп операция болгом, УЗИге түшсөм миома көрүнгөн жок деди. Миома 1 сантиметр бул кичинекей болуп эсептелет, мына миоманын түрлөрү. Көрүнөт атабы? Нагыл аябай чоң миома, может быть 8-10 сантиметрге чейин, могул 0,5 сантиметр. Көрүнөт атабы? 0,5, да? Может быть, мына 1 сантиметр. Же сизде мурунку биринчи көргөн УЗИсиңиз аябай жакшы көрүп табып чыккан, анда балким кийинки УЗИден жакшы көрүнбөй калгандыр. Ошондой.
Саламатсызбы? Хронический двухсторонний аднексити кандай лечение кылса болот? Мен лечение алсам деле жардам бербейт. Трубаларым аябай ооруйт. Хронический деген сөз өзү айтып турат. Бул өнөкөт, постоянно эле ооруй берет. Бул сиздин слабый местаңыз, организмде бир аз эле сезгөнү болсо, бисмилла дегенде ошол жерден баштайт. Ошон үчүн сиз выделениясы жок жүрүшүңүз керек, эч качан сууктап калбашыңыз керек, инфекцияларды жуузбаш керек. Биринчи ошол жерге барып оору жармашат. Хронический деген сөз мына ошонусу менен айырмаланып турат. Улам тез кармай берет. Тоже тамак хронический бронхит болсо, кичине эле муздак ичсек, мороженое жесек, холодильниктен суу ичсек, катуу чуркап, оозубуз тамак шамалдап калса, биринчи тамак кармайт деген сөз бар, билесиздер. Ошол сыяктуу эле хронический ошол воспаление тигил жакта болсо, бир аз эле выделение, шамалдай түшсөңүз, иммунитет, стресс болсо, грипп болсоңуз кошулуп кармай берет. Кантип алдын алат? Хронический оорулар болбош үчүн организм өзү бүт жагып күчтүү болуш керек. Иммунитет, сырткы чөйрөгө каршы туруп берүү организмде күчтүү болуш керек. Хламидий деген оору боюнча кененирээк айтсаңыз, кайсыл дары айыктырат? Уреоплазма экөө дейт. Хламидий менен уреоплазмага экөөнү бириктирип деле бир дарыны жазса, экөөсү жакшы кетет. Бирок уреоплазмадан айырмасы хламидийди жакшы көпкө күйөөсү менен дарылаш керек. Дарыланып аткан учурдан баштап отрицательный анализ тапшырганга чейин только презерватив болуш керек. Себеби кайра жугуп калса, алган дарыңыз дагы, кетирген акчаңыз да текке кетет. И плюс организмиңиз дарыга көп дары ичип калат. Анан хламидийдин башка инфекциялардан айырмасы, гонорея, трихомонада болсо, бат эле 2-3 күндө белги берип, мен мына жугуп калдым, мен организмине кирдим, ура деп эле чыгып калат. А хламидий аларга караганда бир аз куураак болот, хитрый, кирип, унчукпай, жашап жүрөт дагы, организмдин баардыгын иштей болготуп мондай кылып коюшу мүмкүн, спайкаларга алып келип. Ошон үчүн ар 6 айда гинекологторго көрүнгүлө деген ошол тынч өзүн алып жүргөн ооруларды деле алдын алып көрүп, эгерде сразу табылса, дароо басып дарылап койсо, в дальнейшем все хорошо будет. Бул анан хламидия эме жуккан инфекцияга кирет. Менин алдымда жагымсыз жөт келип атат, эмне кылсам болот? Мазокторду тапшырып, анан сөзсүз дарыланып алыңыз. Жашым 20да дейт, журмушка чыккан эмесмин. Запор болуп ыйынганда айрылып, эти сыртка чыгып калды. Эмне кылсам болот? Коркунуч эмес. Мне кажется, запор болгондо геморройду айтып атсаңыз керек. Геморрой боюнча проктологдор иштейт. Урматтуу Айгүл, жашыңыз 20да экен, ошо кеңири айтып берейин. Мен гинеколог болгон үчүн сиздин женский жагыңыз чыгып сыртка калган жок да, төтөнчү жок, арка тарап болсо, бул проктолог врачтар болот. Эгер эркек кишиге баргандан уялам десеңиз, аял проктологдор да бар, барып кайрылып көрсөтүп алдын алыңыз демекмин. Экинчи көңүл бурчу нерсе, эмнеге сиз азыр запор болуп атасыз? Же туура эмес тамактанасыз, же тамак сиңирүү системасында боордо, уйку безде, ичегилерде ашказына проблема жокпу, ошону эске алыш керек. Үчүнчүсү, бул щитовидный железада гипотиреоз жокпу? Анан отуруп иштейсизби, кыймыл азбы, суу аз ичесизби, ошолорду дагы эске алыш керек. Эже эгиз кантип төрөсө болот? Анын секрети жок. Болсо мен сразу эле күндө ошол боюнча пост чыгарып айтмакмын. Ким эгиз төрөйм десе, ушундай кылыңыздар деп. Тилекке каршы анда жок. Болсо бекитпей эле аны сразу айтып чыкмакпыз. Жар салып дегендей. Чоң рахмат, эже ишиңизге ийгилик дейт. Рахмат Мавлюда. Саламатсызбы? Геморрой менен төрөсөк болобу? Рахмат. Эгер геморроюңуз данный момент сизди кыйнап, баса албай, отура албай калган учур болсо, лучше дарылап туруп, анан кийин бала пландаңыз. Себеби бойдо бар мезгилде запорлор күчөйт, билесиздер, бул гормондордун өзгөрүүсүнөн. Запор болгондон кийин геморрой кайра күчөтүп алышы мүмкүн. Ыйынып аткан учурда күчөп калышы мүмкүн. Ошон үчүн барып көрсөтөбүз, жеңил степень, орточо же оорбу, же ошону алдырып анан бала кылыш керекпи? Проктолог врачтар айтып берет. Ассаламу алейкум, консультация канча сом дейт? Консультация первичный 600, повторный 1 ай ичинде 500 болот. Кальпоскопия жасаса 1000 болот. Гистероскопия, лапароскопия операциялар ал диагнозго жараша келет, айтылат. БПЧ дарыланса кетеби? Жогоруда айтып өттүм, угуңуздар сураныч. Себеби сиздерге улам суроолорго кайра жооп бере берсем,
башка суроону күткөндөргө бул туура эмес болуп калат да, несправедливо. Фолликулометрия эмне үчүн кээде ХГЧ менен дагы жарылбай калат. Фолликул 23-24 мм болуп кетсе деле ХГЧ атыла береби? 20-нын тегереги болгондо ХГЧ укол жасалат. Эмне үчүн жарылбашы мүмкүн? Ошол жерде воспалительный процесс же гормональный тоскоолдук болсо, даже ХГЧ берген күнүңүздө дагы ал гормон бут тостурса жарылбай коюшу мүмкүн. Анан оболочкасы калың болуп калат. Көбүнчө синдром поликистозных яичниковдо, мисалы үчүн азыр колумда эмне бар экен? Могул жумшак, жеңил пакет деп элестетиңиздер, уруктук жарылып чыгыш үчүн ушуну мондайын жарып чыгат. Бул жеңил болсо. А эгерде ушул менен 2 кабат мондай эмени алып алсам, мен мондан нары чыгып өтө албайм. Ошол сыяктуу деле уруктук жарылып чыга албашы мүмкүн. А буну жардытып чыкканга организм ушунчалык түзүлгөн, өзүнүн жолдору бар. Мынча күн калганда бул гормон иштейт, мондай болгондо бул жерди мынча кылып жукартып берет, жарылсын дейт. Могул гормон кирсе, ХГЧ кирсе, бул гормон көтөрүлүп анан муну барат деп. Мына ушул механизм ушул каша жерде блок турганда дагы овуляция болбой калат. Сактануучу укол бар экен, ошол боюнча маалымат берип кетиңизчи дейт. Сактануучу уколду 3 айда бир жолудан алат, бирок аны алгандан кийин этеккир бузулат. Эске алышыңыз керек. Ал уколдун күчү токтогондон кийин мына эми бала кылат элем десеңиз, кайра бойго болуу эмнеси десем, кайра бойго бүтүү шансы, калыбына келүүсү 2 айдан 2 жылга чейин, 2 жыл аралыгында бойго бүтпөй барып, анан балким бүтүшү мүмкүн, же 2 айдан кийин деле бүтүшү мүмкүн. Башка сактануу жолдорун деле колдонуңуз деп айтмакмын. Саламатсып сактанып жүргөнгө колго тигилген имплант тартып коесузбу? Жок, ал боюнча практика кылбайм, иштебеймин. Саламатсызбы? Биринчимде кесарево болгон прошлом году. Азыр 2 айлык боюмда бар. Коркунуч жокпу? Врачтар диета карма деп жатышат. Диета. Так, биринчи азыр 2 айлык боюмда бар. Значит, 1 жыл болуптур кесаревого. Эгер боюңузда уже болуп калган болсо, аборт кылдырыш керекпи? Же баланы алып калыш? Эң акыркы тыянак чечимди аял өзү кабыл алат. 1. Экинчиси, УЗИге барасыз, жатындын тырыктарынын рубецтерди миллиметрлерин карап көрүп, если там все хорошо, под наблюдением гинеколога строго учетто туруп көрүшүңүз болот. Практикада бар, баягы эрте боюнда болуп калып кесареводон кийин төрөгөндөр, бирок опасность жагы бар экенин эске алыңыз. Төрөгөндөн кийин кандай витаминдерди ичиш керек? Рахмат. Комплекс витаминов бар. Элевит, Витрум, Инфетал, Альфавит, ушуларды бир таблеткадан бир маал эртең тамактан кийин балаңыз 6 айга чыкканга чейин ичишиңиз керек. Так, мен саат унутуп калбай. Мындан дагы дальше план бар. Ошо 2 айлык болгондо бойдон түшүрсө болобу дары менен сураныч. Аборт боюнча мен өзү аборт жасабаймын. Анан бул боюнча толук маалымат бере албайм. Туура түшүнүңүздөр. И сизге аборт жасабаңыз деп айтмакмын. Кандайсыз? Май айынын аягында дейт, менструациям 1-2 келип токтоп калды. Эрозия бар, боюмда болуп калды окшойт деп тест менен текшерсем чыкпай жатат. Канча күндөн кийин тесттен билинет? Мисалы үчүн сиздин этекиңиз мурунку 1-майда келсе, 1-июнда келбедиби, 2-июн уже тест текшергенде полоска чыгыш керек. Задержкага 1 күн болду, тесттен чыгыш керек. Салмас, менин кызымды мешни 2 айда бир келет, турмушка чыккан, боюнда болбой жатат. Гормон текшериш керек, пролактин, тестостерон, ТТГ и УЗИ органов малого таза. Примерно ойлотам кандай диагноз сиздердики. Эгер мындай диагноз менен жакшы аракет кылса, сонун боюнда болот. Эртерээк аракет кылыңыздар. Кош бойлуу учурда выделение көп келүүсү норма. Болгондон бери суюк болуп көптөн келип жатат. 27 неделя. Ооба, беременность болгон учурда этек выделение көбөйүп баштайт. Көбөйгөнү таза выделение көбөйдүбү же ичинде жаман микроб воспалениеси аралашып билбейбиз. Ошон үчүн мазок тапшырылат. Мазогу жакшы болсо эч кандай нерсе дарыланган кереги жок. Эгер жаман болсо дарыланыш керек. То есть свечаларды коюш керек. Эже дагы бир суроо дейт. ВПЧга ошо папиллома вирусуга Силаут гель жазышкан, жардам береби ошол гель? Силаут гель
Мен жогоруда ВПЧ боюнча эмне кылыш керек экенин айтып өттүк. Силаут келди сизге ВПЧга эмес, балким эрозияңызга деп жазып берген. Көбүнчө силаут ошого колдонулат. Мен жаңы эле бүгүн дагы бизде онлайн вебинарларды, лекцияларды угабыз да, ошол жерден айтты. Тоже врачтарга лекция окугандарга уже суроо берди. Прям ВПЧга дары барбы деп, эмнени беришибиз керек деп. ВПЧга эч кандай дары дармек противовирустуулар жазылбайт деп жооп берди. Феринур, фолиевая кислота экөөсүнүн кайсы бирин ичсе жакшы болот дейт. Фолиевая кислота, если вы планируете или беременная, фолиевая кислотанын өзүнүн ролу эме болот. Феринур менин билишимче бул кандын дарысы болуш керек. Экөөнүн функциясы эки бөлүк. Сизге балким экөөсүн тең ичишиңиз керек. Кайсысы жакшы деген болбойт. Экөөнүн кызматы эки ролду ойнойт. Тестостерон гормон көбөйүп кетиши эмнеден? Синдром поликистоздук яичниковдо көбөйөт, надпочечниктерде проблема болсо көбөйөт, анан көбүнчө тубаса. Кандай киста аласыңарбы, саламатсызбы? Ооба, алабыз. Кайсы түрү экенине карап, эгер чындап алыш керек болгон киста болсо алабыз. Киста алганды азыр көрсөтөм кандай жол. Лапароскопия жолу менен азыр билесиздер, бул ичти кеспестен 3 тешик аркылуу жасалган намондай бер. Бул хирургдун колу, инструмент кирет, камера кирет, мына матка. Бул ийиштер, мына бүт бардыгы жакшы, экран аркылуу мына кирет камера, экран аркылуу сонун болуп көрүнөт, экранды карап бул жасалат. Ичти кесип жасаганга караганда плюстары эмне? Аял уже кечинде өзү туруп туалетке барып сиип баштайт, спайкалар азыраак болот, мындай организмди кескилеп, кол тийүү процесси азыраак болот бул жердечи. Ошосу менен айырмасы чоң. Месячный циклдын ортосунда эмнеге күрөң выделение келет, спираль бар. Воспаление болгондо да көбүнчө ушундай болот. Спираль өзү отурган жерин көбүрөөк воспаление жасап коет. Бир курс противовоспалительный лечение алыңыз, эгер андан дагы кетпесе, анда жатындын ичинде эндометрийде, жатындын ички катмарында көйгөй жокпу билиш керек. Спираль болгондо дагы ушундай кан келип турат. Саламатсызбы, СПКЯ операция болгон төрөй алам. СПКЯдан кийин китеп боюнча айтканы 60%-тен 80%-ке чейин өтө жакшы удачно беременность болот. Особенно лапароскопия кылып, ийиштерге мындай кесиндилер жасап коет, урук жакшы жарып чыгыш үчүн. Көп поликистоз менен после лапароскопия төрөгөндөр уреоплазманы кайнетип аяктырса болот. Бул жөнүндө жогоруда айтып бердим, эфир сакталабы? Ооба, эфирлер мен дайым сактап коем. Ошон үчүн элдер бизде жалкоо болот экен, ушул жерде эфирде суроо берип койсоң, так этип жооп берип койсо деп. Эгерде сизге жооп керек болсо, мурунку эфирлерди дагы угуңуз, постторду дагы угуңуз. Просто кыска жолун таап эле сурай коеюн депчи. Наоборот, мен өзүм мындай жооп бергенден кээ бир эфирлерде мен кеңири айтам. Ошону уксаңыз, сизге көбүрөөк информация ала аласыз да. Кээ бирде бабайт, бул жерге приемга келет да, ушуну билейин деп келдим эле деп. Эфирде бекер эле кеңири айтып бердим го десе. Все равно өзүңүздөн билейин деп келгендер толтура. Эфирди сактап коем, ошон үчүн көрүңүздөр. Жалкоолонбой, издеп, наушник салып коюп, үйүңүздү жыйып, тамак кылып атып, кээ бирлер көп айтып келишет. Полкага коюп тамак жасай беребиз, балким мага тиешелүү суроо чыгып калса, угуп коем депчи. Мен суроому окубай калдыңыз дейт. Бардыгын эле окуп баратамын. Гинекологиялык эмес суроо болсо окубаймын. Башын эскертип айтып өттүм. Анан кайталанган суроолор болсо эфирдин башын кайра угуп көрөсүздөр, же мурунку эфирлерден. А так бардыгын эле жооп берип келдим. Эже Москвадасызбы дейт. Жок, Бишкектемин. Мен Москвага окууга барып, кайра кайтып уже келип калдым бул жакта. А то көпчүлүгү сурап эмеден да жазышып атат. Москвада болсоңуз приемга баралы, көрөлү. Даже чай ичип кетиңиз дегендер да. Чай ичип кетиңиз деген эжелер мен мындай тааныбайм, балким угуп атсаңыздар, чоң рахмат. Кызымды кошуп берем жанына, прогулкага бар Питерде дегендер эжеге дагы чоң рахмат. Приятно. Саламатсызбы, эже 2 айлык баалымда катуу грипп болуп калдым. Температурам жөтөлүп кыйналдым эле. Цефазолин алдым, эми ойлонтам кандай зыян болот. Цефазолинге караганда вирус гриппа бир аз
организмге балага зыяны чоңураак болот. Цефазолин кичине мезгилде, кичине срокто уруксат берилген дарыга кирет. Анан көп кабаттар албаңыз, грипп болдум, эмне болот деп. Сизди аябай жакшы туура түшүнүп турам. Бойдо бар мезгилде ар бир нерсеге дыккат, көңүл бурабыз. Сиздин организмге вирус кирип, 2 айлыкта болуп, ушундай коркунуч, ойлонтам десеңиз, баланын эми айттым го, организм ушундай акылдуу түзүлгөн, баланын өзүнүн тону көп сырткы таасирлерден сактаганга аракет кылат. Ошон үчүн ойлонбоңуз, скринингдер өтөт, если там все хорошо, кеңири төрөй бериңиз. Цефазолинден коркпоңуз. Внематочный болуп бир турбаны алдыргам. Физиотерапияга баргам 10 күн. Анан спайка болбош үчүн дагы 10 күн физиотерапияга кел деген. Зыян эмеспи, бара берейинби, кичейирет. Эгерде дарыгер жазып берген болсо, барыңыз. Себеби мен өзүм карап көрүп билбей туруп, тигил врач мындай жазды, мындай десе, телефонго да көп келет, карап бериңиз, туурабы, туура эмес деп. Көргөн врач лучше билет. Сизди карап көрүп, анан дары жазат. Ошон үчүн айтканын бардыгын аткарыңыздар. Мен өзүм көрүп, өзүм жазган дарылар болсо, анан кийин өзүм ошону карап, ооба туура эмес, же улантыңыз, же токтотуңуз деп гана айта алышым мүмкүн. Метформин 6 ай ичтедиңиз эле, 4 ай ичтим, болобу, же дагы 2 ай улантып ичиңиз. Анан ошондо сизге түшүндүрүп айтып берем, билесе 5% мындай, 95 мындай процент. Ошондагы аткарыңыз болбосо, эффективность аз болот. Кантип толгоо чакыруунун жолдорун айтып бериңизчи. 39 неделе 3 күн болдук, толгоо жокко. Бекболот кызы, мындай сураныч көп сурашат. Мен уже болбой калдым, чарчадым, эрте төрөшүп керек. Кантип толгоо чакырса, эртерээк төрөсө болот деп сурашат. Жок, андай эмес. 42 жумалыкка чейин сиз бала боюңузда болуп жүргөнгө болот. Эгер 42ден өтүп баратса, андан кийин гана толгоону чакырып алып төрөтөт. Ага чейин жок. Бала өзү толук жетилип, мына мен сырткы чөйрөгө чыксам, өпкөм жакшы иштеп, жакшы дем алып, сырткы чөйрөгө көнүп, адаптация болуп, мен ушул жерде жашап кете алам, апа мына мен даярмын дегенде балаңыз өзү сыртка чыгат. Ага чейин шашпаңыз. Бала чейин баягы ара төрөлүп, эрте төрөлүп калган баланы чоңойтуш, эми билесиздер, өзүнүн минустары бар. Организмдин баардык жагы, өпкөлөрү, көз, кулак, мурун, ички органдары толук жетилип бүткөндөн кийин анан белги берип, акырынан толгоо келип баштайт. Анан шашылып муну кылат элем, көк бастым, андай кылдым, эртерээк төрөсөм экен деп андай сүйлөп кеткен бул туура эмес. Жаратылыштын эмесине каршы нерсе. Анан 42ден ашып баштасаңыз, уже роддомго барыш керек. Грипп боюнча айттым. Боюмда бар, алды жагым кычышып жатат, учурда врачка барып, мазок тапшырып, анан дарыланыңыз. Кычышканга бул жерден тилекке каршы бул дарыны койсоңуз жакшы болуп кетет деп айта албаймын. Канча минутта токтойт эле эфирге деме 5:30да 5:45 баштадык. Дагы ылдый жактан билесиздер, дайыма мен жогору ылдыйдан суроолор дагы көп экен. Капа болбоңуздар. Ким жетишпей калса, мурунку бүт эфирлерди угабыз, анан жооп таппасак, кийинки эфирлерге суроолорду даярдап жазсаңыздар болот. Суроодун 5% жооп берген. Эң ылдыйдан киребиз, полип менен төрөй аламбы? Лучше полипти алдыртып, анан кийин төрөңүз. Бир өткөндө бирөө замерший болуппу, выкидыш болуп келди. Анан полип менен боюнда болуп калган, видите, нельзя. Полип менен бойдо болуп, анан түшүп калып, замерший болуп, угроза болуп калса, лучше алып туруп анан кийин. Бала качан маткага түшөт, эже ошону айтып берип коюңузчу. Задержка болду, да? Мурунку айда 1-инде келсе, кийинки айда мына 1-июнда задержка болуп атат. Ошол задержка күндөн 10 күн өтөт. 10-күн УЗИге барганда бала уже матканын ичине көрүнүшү керек. Элдер эки полоска көрсө эле задержка болуп чуркап УЗИге барып, матканын ичине жок экен деп уже ою 10 күн өткүчө ою бүт жакка ою оңго бөлүнөт. Внематочный болду, эмне болду депчи. 10 күн задержка болот, анан УЗИ тартылат, ошондо бала матканын ичине болуш керек. Ошондо болбосо анан тревога кылып баштасаңыз болот.
Гидросальпингс болсо бир трубада ал экинчи трубага өтүп кетиши мүмкүнбү? Гидросальпингс өзү өтпөйт. Эми булар экөөсү жакын, коңшу жайгашкан эмелер. Мисалы үчүн бул жерде болуп аткан нерсе бул жакка дагы өтөт. То есть бул жерде воспаление болгон, суусун өзү өтпөйт. Бул жерде болгон воспаление бул жакка дагы өтсө, бул жерде может быть, бирок дайыма боло бербейт. Чанда кездешет, эки тарабы тең болгон учурлар тоже бар. Көбүнчө бири тарабынан болот. Бирок гидросальпингс болгон жакшы болуптур. Эртерээк барып көрүнүп, эгер операция десе операция кылдыртып, трубаны тазалатып, идиң эмеспи, ичине кан толгонбу эмне экенин билдиртип, эртерээк аракет кылыңыз. Бир жагы иштебесе, экинчи жагыңыздан боюңузга кылсаңыз болот. Практикада андайлар бар. Кесарево болгом азыр 6 айлык боюмда бар. Өзүм төрөгөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Кесарево болгом азыр 6 айлык боюмда бар. Көбүнчө биринчи төрөттөр кесарево болсо, кийинкилери тоже кесарево болот. Эгерде биринчи төрөтүңүз өзүңүз төрөп, андан кесарево болуп, андан кийинкиси өзүм төрөйм десе, может быть. Анан өзүңүз төрөйсүзбү же кесарево болуп, кандай гана учур болбосун, бир гана роддомго барган учурда ушул жерде чечилет. Да өзүңүз төрөй аласыз, же бала мындай келип атат, же мындай, же жүрөгү соккону көп, же отслойка кан келип атат, кесареводур деп. Кээ бир учурда мурдагылар бүт өзү төрөп барып эле, дагы өзүм төрөйм деген деп роддомго барып, кесарево болуп калган учурлар тоже бар. Ошон үчүн акыркы чечим сиз төрөткө барган учурда кабыл алынат. Көбүнчө рубец барда төрөт кесарево менен болот. Адресиңер каякта? Частный сыңарбы дейт. Бишкекте, Лагвиненко 27, медцентр Мир здоровья. 9-дан 4-кө чейин иштейм, живая очередьмен, бирок 12-ден 2-ге чейин операцияда болуп калабыз, ошону эске алып келиңиздер. Ошондой суроолорду принципе колумдан келишинче жооп бердим. Мени туура түшүнүңүздөр. Көп дагы суроолор бар экен. Да жетишпей калган, конечно, жакшы эмес, бирок капа болбоңуздар. Мурунку күнү эле, жок 2 күн мурун эфирге чыктым. Дагы убактым болсо, эфирге чыгып сиздердин суроолоруңуздарга дагы жооп бергенге аракет кылам. Бул болбосо, бул жолу жооп бербесе, анда кийинкисинде. Кесарево жол менен канча жол төрөнгө болот? Азыр 4 жолго чейин уруксат берилген. Полезный советы дейт. Менин айткан, өткөргөн эфирлерим, айткандарым эгерде сиздерге пайда алып келген болсо, я очень рада. Пайдам тийгенинден да айтат экен го, бир нерсе билгенди бекитип жатып алган, анан билген нерсе менен бөлүшүп турган бул эми жакшы нерсе деп. Ушундай урматтуу айымдар, ден соолукта болуп, көп балалуу болуңуздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Эфирди сохранить этип коюңуз. Жүрөкчөлөрүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бул мага андан да көп күч дем берет. Канча көп жакшы сөз уксам, улам сиздердин экраныңыздарга конокко келгенге мен кандай конокко келип эле тура тургандай болсун.